Азыркы учурда мисалы сыртка чыгуунун дагы бир ыкмасы пайда болгон. Үйдө эле отуруп туруп интернет, TikTok, башка нерселер, интернет булактары аркылуу толук өзүнү сыртка көрсөтүп атат. Сыртка чыкканда такыба катары көрүнөт. Адамдар менен мамиледе динди бекемдей көрүнөт. Бирок жалгыз отуруп калганда шайтан менен шерик өзүнүн кооздугун, өзүнүн күйөөсүнө көрсөтө турган нерсени дүйнө жүзүнө жарыялап атат. Аял киши үйдө кооздонуш керек. Аялдын табиятында бар. Кооздонуу деген адам аялда өзү умтулуу бар, ошондой табиятында бар. Бирок кооздонуусун үйдө күйөөсүнүн жолдошунун алдында толугу менен кооздонуш керек. Ошо сулууланбаса, балким күнөөкөр болот. Үйдө жасанбаса күнөөкөр болот. Атырын, жакшы кийимдерин кийбесе үйдө, анда күнөөкөр болот. Алланын белгилеринен болуп эсептелине жалгыз кудуретине далалат кылган, силердин ичиңерден эле силердин шеригиңерди жаратып берди. Литаскуну илайха, силер эркектер алар аркылуу тынчтык табууңар үчүн.